Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Assalamualaikum туғандар. Мына Елшіліктің алдында тұрабыз, Конституцияның алдында. Бұл жерде маалыматтарға қарағанда, бұл рейсте эки критериймен адамдар кетет экен. 2 жашка чейинки жаш балалуулар жана кош бойлуу аялдар 5 айдан 8 айга чейин болсо, гинекологдон обязательно справка керек экен. Точно разрешение на вылет дегенчи. Ошол УЗИ кагаздарын, полный документтерин алып, ар бир жаран кетчү ошол адамдар өздөрү келиш керек экен. Келип бул жака катталып жазылыш керек экен. Ансыз бирөөдөн бирөө список албайт экен, бирөөнүн списоги өтпөйт экен. Ошон үчүн кетем дегендер өздөрүңүздөр келиңиздер. Боюнда барлар 5 айдан 8 айга чейинкилер. 2 жашка чейинки жаш балалуулар өзүңүздөр келип, документтер менен келип, бул жака жазылып кетиңиздер. 2 күн ичинде келип жазылып кетишиңиздер керек экен. Мен келип сүйлөшүп көрдүм, эч кандай тааныш билиш жок, башка жок. Список эч кимден алынбайт, ар бир адам өзү келип жазылсын дешти. Рахмат. В интернете пишут там про отца. Отец сейчас в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса, этот вирус ему дало на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него такое тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы Аллах вернул его к нам тоже. Вам большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает, кто Всевышнего просит за него. Саламатсыңар туғандар. Мына кыз Бишкектен болот экен. Талада калып кетти. Паспорту жок, эчтекеси жок, акчасы жок. Ушуну жардам берип бир хостелге жайгаштырып коюш керек эле. Кимдер билсеңер жардам берип койгула. Азыр бул Семеновский метрода турат. Кыйналып калыптыр ушуп. 3 күндөн бери тамак ичелек экен. Бишкектен болот экен. Аты жөнүң ким? Эрмекбаева Гүлбарчын экен аты. Кыйналып калыптыр. Тоноп кетиптир. Бул сумка, пумка, полный немелери менен. Телефон, паспорт баарын алып кетиптир. Эчтекеси калбаптыр. Хостелге жайгаштырып, одан ары посольствого неме кылып, ошондор кетириш керек. Бежене. Мына азыр жатып уктап атат. Беттерин баары көк экен. Жалкада мына жатып уктап атат. Акш. Мына ушундай бутовкага алып кирип, бирок ичи жылуу, мына печкалар бар. Ошо иштеген жер ушул жерге келип жаткыздык. Ошо туугандар Кыргыз Тентип көчөдө калдык. Мына ушундай. Мына байкенин жанына кошуп, мына байке көз баш көз болуп турат. Ассаламалейкум туғандар. Мына биз азыр посольствоға больной алып келдик элек, жана көчөдө алып кеткен кызды. Азыр посольстводагылар качып мына кабыл албай атат, машинада отурат мына. Машинада отурат, каяка алып барышты билбей атабыз. Мына эл толтура экен бuyakta. Кабыл албай атат посольство. Мына тетинтө эле оостон эле кубалап ийип атат мына. Бuyakta азыр көчөдө калган биз атайын алып келдик элек. Эч кабыл албай атат. Мына могу байкелер болуп алып келдик элек. Бул байкелердин да жардамы менен мына момча киши көчөдө калды. Мына посольствонун астына алып келсек, документи жок деп кабыл албай атат. Buna mekende işler. Sizler hazır özünür daha görüp durasın köşede
көчөдө калган кызды биз посольствого, кыргыз посольствосуна атай алып келдик үчөөлөп. Өз жаныбыздан эмне кылбастан. Бул жерге келгенде посольство даже прием кылбай койду. Мунун данный атын бар жолун сураштырып, эми көчөдө калган жолун таап, кыргыздын жараны ушу Кыргызстанга кете албай жүрүп, сыгылгандан ичкилик ичкендер кайдан билебиз биз? Жаныбызда биз алып жүрүп жанатан бери мына таксист, мына Бакыт мен бул жигит болуп туруп киргизе албай койдук. Бул кыргыздын посольствосу вообще иштебей атат, точно айтып койсо. Муну Кечеде алып келишкен экен балдар. Кечеде балдар алып келишкен экен, эч нерсесин кабыл албай койду. Бул билбейм, Бул жүрүш менен каяка барабыз? Бул жүрүш менен кайда барабыз билбейм. Эми мен туурасында мен күлкүлүү болуп турат. Бирок, по-моему, Соронбай нерсе айтышка туура келип атат. Болуп турат пока. Айыл чарбасы министрлигинин кепилдиги менен Дүйнөлүк банктан 60 миллион долларлык сомдук, 60 миллион сомдук проектиде бул суу тосмодогу оңдош керек болчу. Азыр могул жерден суу өтпөш керек болчу. Бул мындай айтканда азыр көзөмөлсүз кетип аткан суу болуп эсептелинет да, талаага эле. Ошол убакта ылдый жакта ушу менен суу иче турган 1800, башты 1900 гектар жерге ремонт болду деген мол суу кетип атат. Бул мурунку илгерки чеги боюнча тигине тек кара менен кетиш керек болчу. Азыр мурункуга салыштырмалуу 3төн 1 деле суу бар экен да, 3төн 2синде суу жок экен. Тиги мурунку эски суунун чеги карап турган жер. Былтыр 12 миллион доллар менен ремонт иштери жүргөн кезде суу тосмонун резинкаларын оңдоп, түшүрүп чыгарган эмелерин бүт оңдогон имиш, бирок андан майнап жок, мына кайра мурункудан жаман болуп калды. Анан бир топ жерине баягы латок сыяктуу цементтелиптир. Алар да толук бут элек, анан 12 миллион сомдун иши жүргөн дейт. Бул жерге суу кетпеш керек болчу. Бүгүн 8 май. Мына Кара суу айыл аймагынын жерлерине азыр бир тамчы суу коюп бериле элек. Баары Казыбек айыл өкмөтүнүн жерине кетип атат. Бул дагы барып кошо ярыктап коет, эми суу потеря болсо дагы аларга куюп атат. Тигилер биякта суу аз деп бизге суу бербей атат. Макмал алтын кени. Бул жерде азыр кытайлар иштеп жатышат. Болсо монту тосуп алып, таштарды салып, кандайдыр бир кошумчаларды кошуп, анан ушундай иш менен алектенип атышат. Бул сууну кайда алып барып төгүшөт белгисиз. Тетик ар жагында руда турат, тетик атыксы. Тетигинде рудан алып келет экен, майдалап ошол жерге салып туруп, аяка химикат кошот окшойт да. Андан суу агыбынан могуга түшүп, анан бияктагы суу каяка кетет белгисиз. Насос алып келип коюп турду, насос менен сордуруп тияка чачып ишет болуш керек. Анан тетиякка да дагы руда салынып атат, эки өтө. Ушул эле сыяктуу биякта да жасап атышат. Ар жагына руда салып, химикат аралаштырып, анан бер жагына дагы ушундай болот экен да. Бул химикат суулар каяка кетет, кандай болот белгисиз да. Бул жерде жанында общежитие. Бул сайдын ар жагында эле таза суу агат. Эл ичкен таптаза дарыя бар, булактын суусу. Анан атайын сактоочу жерде эле жок да, бул жердечи алып барып. Паста хранилище жок, бул жерде эчтеке жок. Канчалык уруксат кагазы бар, ким уруксат берди, анысы белгисиз. Ким көзөмөлдөйт, анысы да белгисиз. Таштарды түшүрүп коюптур, рудалар тетигилер, рудалар. Ошондон майдалап туруп, анан могуга салып, анан буга химикат бирдемесин кошуп, андан чайкап биякка түшүрүп. Анан биякка түшкөн суу каяка кетет белгисиз болуп атат. Мына могу өңү сапсары болуп, суунда буланып турбайбы тетиги. Тиги таза суу эмес тетиги.
Руда бул жактан таштарды казып келип төгүшкөн. Мындай кошумчаларды кошушат. Экен белгисиз. Бул жакка чылап, ал жактан чыгарышат. Ошол эле руда мына бияктан болсо жаңадан жасап атышат ушул сыяктуу эле бассейндерди. Бул экинчиси. Буга да ушундай эле система менен иш алып барышмакчы. Musulman adamlarımız varken umutun aytpayım, musulman eken bizi baktı. Oşançakça gördük. Kança degen akçalarını verdi, kança degen soyuşlarını verdi. Şükür. Yolda kalmadık. Bir vakt uşul yerge gelgende duruyormuzdur. Niye olasasızlar dep gelip hemen yok sizler. Silahı tırgılatçı. Silahı tırgılatçı. Oşakta soğuk kalgan için durbat çıktı. Düşünümüzler bunu da. Üyünde bala çaka gütüyorlar. Üyünde atenesi gütüyorlar. Oru atkan ateneler daha ölüp de kalvata düşünün ayman. Ölüp kaldı buraya. Güren atası öldü. Oşak için cevapgerçilikti. Biz de memlekette kızmak kıl jürgönbüz. Biz de memleketimizi suyuyoruz. Biroq bizning sözümüzü de uqqanlar ministr sizin yine sözünüzü uqtun. Qayta siz aytib o'tasiz o yerda. Biz migrantlarga dedi, milyondu qaratib olib kelib qo'ydik, yo'l tashaqdi. Rahmat. Sizlar barkanlar olib keldik. Qanday yurishdi eslab Biz 4200'den pul verdik. Ukkula tuğanları. Tuttursanız da Tamam abi bir yerde. Bugün saat 3'e gidiyoruz. Avukatlar kişiler misafir gelmişler. Maçtalar, sporlar, maçtalar. Ne anlayın? Olmakama girip benim şunda kovup tozor. Beni karavaysınlar size. Al der dezenfeksiya kılış gerek. İşip, bir saat bir mask kalkanı kılış gerek al derge. Ne anlar olmaysınlar? Nege bunda olmasın? Böyle uyga varsa 14 gün yatalım. Nazar yok uyga yatalım. Yok etmez avtobusluğa cevap verip koyamcı. Birinci elin öpülücü. Yok avtobus gelmesi de çok. Biz özünün akşamaya gelgemiz özümüz getiririz benim. Biz gel. Biz bu salamatlık sağlığı canına karayız. Densoluk karar cana kanacızdı. Tekşerip boşal alajıdın çıkılatımız olsa ama Күн ертемен телевизорда чыгып Doğru kalganım var. Üçlerden doğurganlarımızı alıp ketip Meyli boltur, sizin sözünüz uğuqtuk değil mi? Misal, men uğuq koyamçı, bir minutka. Men söyleyeyim anlamaz. Kovup doldular, meyli. Uşuncha kişi orup otat, bizden alıp ketip atsınlar aldata. Turabı? Men misalı, men korkusman böyle kişi ketti. Stroga karabaysınlar anda. Oşol жерде контакт болуп жүрөбү. Биз ал тетти не илектен бери чогуу контакт болуп келдик го. Анда неге барып зорубайбыз? Комнада жуылган жок 13 күндөн бери. Анализ кылап Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.